Түркістан облысы Лейлек району Разаков шаарында номер 1 жалпы орто билим берүүчү жатак мектебинде 11 жылдан бери эмгектенип келем. Мен бул мектепте тарых, адам жана коом, диндердин өнүгүү тарыхы сабактарынан өз билимимди окуучуларга берип келем. Бул бүгүнкү менин сабагым мамлекет менен диндин өз ара кызматташуусу аттуу сабагым балдарга жеткиликтүү болду деп эсептеймин. Анткени мен теманы баштардан алдым, 2 топко бөлдүм. Ислам дини тобу жана буддизм дини тобу. Бул окуучулар ошол топтор менен тааныштырды. Андан кийин сабактын башталышында Wall платформасында суроолор түзүлгөн. Ошол суроолорго балдар жооп берип, өз билимдерин өркүндөтүштү. Андан сырткары жагымдуу маанай каалоодо мен киммин аттуу карточкалар аркылуу суроолорго жооп берип жатышты. Андан бул теманы жаңы теманы баштарда мамлекет менен диндин өз ара кызматташуусу аттуу слайд менен тааныштырдым. Жана бул көбүрөөк жеткиликтүү болду деп ойлойм. Андан кийин балдарга менин дүйнө таанымым аттуу карточка менен окуучулар өздөрүнүн ушул түзүлгөн суроолорго жооп беришти. Жана уламыш жана чындык деген карточканын аркасында суроолор түзүлгөн. Ошол суроолорго дагы жооп беришти. Андан кийин Kahoot платформасында түзүлгөн диний суроолорго 2 топ тең бирдей жооп беришип, аларга баалоо иретинде жылдызчалар таркатылды. Ислам дини тобу да, буддизм дини тобу да жогорку деңгээлде катышып беришти. Бул мектепте 9-А класстын окуучулары катышты. Жалпы саны 18, бүгүнкү күндө 16 окуучу катышты. Мен бүгүнкү сабагымды өз максатына жетти деп эсептеймин.